Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Жалал Абад шаары дачадан даяр салынган там болсо алам деп жүргөн бир туугандар барбы? Ушул дачада жалпы аянты 4,5 сотуктан турган, ушул артында сиздер көрүп турган там сатууга коюлду туугандар. Биз сиздерге бул тамдын толук дарегин айта кетели. Дареги дачадан түз эле дөңгө чыкканыңыздарда улица Рассвет 11-көчө 8-үйгө келе бересиздер. Ушул дачага дөңгө чыккандан кийин ушул чыгып туруп эле солго кайрыласыздар. Солго кайрылып бир аз жүргөндөн кийин кайра сол жака жол чыгат. Ушуну менен түз эле келгениңиздерде мына өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрүп турган ушул тамга түз эле кирип келе бересиздер. Мына туугандар, дарбазадан киргениңиздерде түз эле барганда бул жагында 3 бөлмөлүү там салынган. Жана бул жагында чоң бир зал, жана печкасы бар, бир аз тапчаны бар. Бул деле 3 бөлмөлүү болуп салынган. Ылдыйкы жагында. Бул жерде ыкчам болгон огороду бар. Огородунда хурма дарактары эгилген, бадам эгилген жана жүзүмдөр эгилип, жүзүм валиштер даяр туугандар. Андан ары өтө турган болсок, навеси бар. Андан ылдый түшө турган болсок, ажаткана бар туугандар. Келиңиздер биз сиздерге чоң тамды биринчи көрсөтүп түшөлү. Бул тамга бисмилла деп киребиз. Киргенибизде мына бул жерде коридор. Коридор менен түз эле барганыңыздарда бул жерде ыкчам болгон бир аз тапчаны бар экен. Бир адам жатса боло турган же эки адам бир дасторкон салып чай иче турган. Аябай сонун. Андан ары түз эле киргенибизде бир кичинекей бир бөлмөсү бар. Андан ары оң жака бир эшик, сол жака бир эшик бар. Оң жака киргениңиздерде 3,5 4,60 ошонун тегерегинде бир бөлмө экен. Үстү дыбып менен жасалган, краскаланган, сырдалган, даяр. Туугандар, бул үй кумшубак кылынып, анын үстүнөн ушундай акталган. Жанагындай шпаклевка тартылып андай эмес. Кээ бирлерибизге ушу обойдон жадап ушундай акталган үйлөрдө жашасам деген бир туугандарыбыз дагы бар. Мына ошондой бир туугандарыбызга өтө сонун. Муну кирсең бир бул үйдө бир жыт башка да, жыт аябай сонун. Мында потологу кудду ошондой эле, баардыгы дыбып менен жасалган, сырдалган. Дубалдары акталган, даяр. Полдору болсо дыйыс менен жасалган, краскалап аябай сонун кылып койгон. Бул жакта 2 терезе бар бул бөлмөдө. Андан ары чыксак, бул верандалары жасап койгон пластик менен аябай сонун. Бул жака жарык аябай жакшы түшүп турат. Үстү потолок пластик менен жасалган экен. Андан ары түз эле түшө турган болсок, бул жагында жана биз айткан 3 бөлмөлүү бир чоң залы бар. Азыр сиздерге толугунча кирип көрсөтөбүз туугандар. Мына бисмилла деп бул жака киргенибизде бул жерде тапчаны бар экен оң жакта. Түз эле өтө турган болсок, ал жерде кышында от жага турган печкасы бар. Бала чака менен ысык ушул жерде тамак жасап олтурса болот туугандар. Мындай потолоктору ошо дыбып менен жасалып, сырдалган. Мындан ары түз эле бул жака өтө турган болсок, бул чоң бир зал туугандар. Бул залда ушу конок тосконго, жана тойлордо аксакалдарды алып кирип, бир туугандар менен ушул жерде бир аз коноктоп отурсаңыздар болот туугандар. Аябай сонун экен, залы чоң. Полу болсо жыгач менен, жыгач тактай менен жасалган экен. Потолок ортосу натяжной, сырты МДФ менен жасалган туугандар. Занавескалары илинген. Бул үйдүн чыкканыңыздарда коросу дагы аябай сонун экен. Огороду бар, бир 7-ге 4-5 болгон огороду бар экен. Бул жерде огородго ушул хурма дарагы эгилген экен, бадам, жүзүм жана тапчаны бар, аябай сонун. Огород сыртындагы мындай чырайлуу кылып бул жерлерин эме кылып койгон, ороп темирден жасап койгон туугандар. Бул жерде навес бар. Бул навести өзү алып темир менен аябай сонун кылып жасап, ичине үстү жагына казан очок куруп, бул жагына тапчан койсо дагы болот экен. Аябай сонун шарттар, өзүңүздөр жаккандай ыңгайлуу кылып жасасаңыздар болот экен да негизи. Бул жерде жанакы чоң там дегенибиздин асты жагыны подвал кылып койгон экен. Бул жерге банкада же варена, компот, ушундай банкалуу нерселерди ушул жерге койсоңуздар болот. Андан ары түз эле түшкөнүңүздөрдө ажаткана. Бул суу маселеси боюнча кандай деп сурадык. Суу тынбай токтобостон чыгат экен. Бул жерде сууда эч кандай маселе жок деп айтты туугандар. Бул баасын айта кетели. Баасы 4,6 миллион.
жана бир аз сүйлөшүү жолдору бар. Ээсине ушул байланыш номерлерге чалып, ээси менен байланышып, өзүңүздөр келишсеңиздер болот туугандар. Шашылынч түрдө сатылат.